Ал үчүн киши мисалы андай кишилер болот. Ал деген эмнеден? Алар мындай көңүл коштук мамиленин негизинде китеп окушат же болбосо ошол жаттап жаткан ырды, башканы ошол көңүл кош мамиледе кылат. Эгер бардык нерсеге киши мындай берилгендик менен көңүлүн коюп, дыкат окуп, жакшы аракет кылса, анын бардыгы кишинин мээсинде сакталат жана ага кишинин өзү аракет кылыш керек. И ошол үчүн биздин бул мектеп программасында башталгыч класстан баштап мектепти аяктаганга чейин ар жаш улганга чейин ошол ырдын, чыгармалардын көлөмү чоңоюп барат. Бул деген эмне себептен? Бул деген ошончо убакытта баш мээ ошого ар түрдүү даярданып, мындайча айтканда тренировка алып дегендей, и ошончо маалыматты кабыл алат. Азыркы учурда эмне, мисалы ыр жаттап атса же башка кылып атса, параллельно какой-то бир Facebook баракчасына же башка нерсеге кирип, башка может өзүнө керек эмес информациялар менен алек болот дагы, ошонун негизинде ушундай эске тутуунун начарлашы болушу мүмкүн.